Экинчи раундда сіздерге каршы Ош шаарынын тургуну Гүлнура Эрмекова суроо берет. Суроосунун байгеси 1200 сом. Урматтуу билермандар, тосуп алыңыздар, ордого форма чыгарылат. Назарыңыздарда АКШнын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган жоокерлердин кийими. Термин менен айтканда камуфляж. Бул кийимдин жеңинде жана жакасында жармаштыргычтар жайгашкан. Мына назар салсаңыздар, бул жеңинде жармаштыргыч, ал эми жакасындагы да жармаштыргыч бар. Жана ошондой эле бир канча жеринде дагы атайын ушундай жармаштыргычтар жайгаштырылган. Жакадагы жармаштыргыч бул күн суук учурунда же болбосо шамал болгон учурда моюнду сууктан сактоо кызматын аткарып, экинчи тарабына жармаштырса суукту өткөрбөйт. Жармаштырыңыз жакадагыны экинчи тарабына. Мына мынтип жармаштырсаңыздар, бул моюнду толук оройт. Бул жакадагы биринчи себеби. Себеби жакага жармаштыргычты ушинтип жайгаштырса, бул күн сууктан, шамалдан сактайт. Урматтуу билермандар, эми сиздер бул жакага эмне үчүн ушундай жармаштыргыч жармаштырылганын экинчи себебин таап беришиңиздер керек. Убакыт кетти. Мен жаңағындай да отам да, мындай радиолокация бар ғой, жаңағындай сүйлөшүп кеткенчи мындай. Бул жагына бу? Бул жагына да отуп сурап атабы? Жок, жакасына, эмесин жакасына да отот да, мындай кырчып кетет да, ошол үчүн. Биринчи себеби сууктан коргоо. Сууктан бул жагыначы? Бул жагына эмеспи? Бул жагын сурап айтсам. Жанагы деп атат. Эмне үчүн жармаштыргыч болот? Топчу эмес, же эмне эмес, эмне үчүн жармаштыргыч? Жармаштыргыч. Булар эгерде ушундай отурган болсо, бул Американын көп солдаттары азыр чөл кумдан неме кылбайбы, сакталбайбы? Алдагы бар. Шамалдан деп айтып кетпедиби башында? Бул жанагы да. Ошол эле калышы мүмкүн. Бул жармаштырып дегендей манда. Чыдамдуулук да. Убакыт түрдүү кырдаалдарда. Эгерде бул жагына азыр максаты бар да, дагы же болбосо баягы үнү да чыгарып атат да, шырк деп атат да, бир алаксыздуу же жөнгө байланыштуу убакытты пайдалануу максатында. жармаштырыш оңой болуп Убакыт аяктады. Сага мырза. Урматтуу алып барчу, биз кыска нуска кайталабайлы, анан 30 секунд убакыт алабыз. Кыска нуска биз акыркы суроо түшүнбөй калды. Суроону кайталап берсеңиз. Жакага жармаштыргыч коюу менен мунун эки себеби бар. Биринчиси шамалдан коргойт. Суук кирбеш керек. Эгерде суук болуп калса, ошентип жармаштырып койсо, шамалдан тосот. Ал эми экинчи себебин таап беришиңиздер керек. 30 секунд убакыт кетти. Түшүнүктүү. сураныч келип койчу жанына. Болбойт экен да. Ушул абалда турган боюнча деди ошондо, же? Болду. Жармаштырып алдыкпы биз кандай болду? 30 секунд убакыт кетти. Карасаң, бул жерде дагы жармаштырыш. Жок, ошол убакытты үнөндөйбү дейм. Неге ушундай деп атат? Эгерде мал жак эмеспи, мал жакты сурап айтабы? Жок, ал жак ачык жүрүш үчүн. Болду. Убакыт тура пайдалануу максатында. Убакыт тура пайдалануу максатында. Жагы шашып кетип аткандачы. Шашып кетип атканда же автомат менен атышып атканда шап-шап. Отуз секундда убакыт аяктады. Убакытта жооп берип коелу же ордун алайлы? Күндөн убакыт Сага мырза. жооп берип коелу. Алып коелу ордун. Урматтуу алып барчу, биз ушул форма боюнча тилекке каршы так варианттар чыкпай атат, бирок тапкан аракет кылабыз, бирок бизге бир аз жардам керек ордодон. Эгер чын жүрөктөн жардам алганы ордодон кезектөрөбүз. Урматтуу ордо, азыр сиздерге 20 секунд убакыт, жардам бериңиздер.
жазда мынаны ачып Жок, аны биринчи себептен айтпады. Неге чоң болот дегенче кийип чечкенге болбой да. Ошо ыңгайлуулук болуш үчүн. Ыңгайлуу. убакыт үнөмдүү, Биринчи айттык. Жок, эң биринчи нерсе ыңгайлуулук экен да. Ыңгайлуулук. Тамактан Урматтуу билермандар, жардам берүүнү токтотобуз. Урматтуу алып Сага мырза ким жооп берет? Жооп берем команданын атынан өзүм. Биринчи эле раундтарда ар бирибизден чыккан, бизден да жеке ушул вариант чыкты. Команда тургандар көпчүлүк колдошту. Эми анын арасында биз билбейбиз, туура вариант айтуу туура эмеспи деп биз бирок аракет кылабыз. Сөз бул формада ушундай деп жасалгандын же тигилген себеби эле негизги нерсе конкреттүү түрдө тез, ыкчам, ыңгайлуулукту талап кылат. Ошондуктан бул тезирээк, ыңгайлуу болуш үчүн тезирээк бул мындай ыңгайлуу жана коопсуз болгон үчүн ушул нерсени пайдаланат. Мисалы үчүн колкап болобу же башка топчулай турган замок болобу кыйыныраак нерсе. Бирок бул нерсе ыңгайлуу, тезирээк и убакытты дагы көп талап кылынбайт. Ана замокко, топчуда бул өтө көбүрөөк кыйналып калат. Демек сиз айтып жатасыз, бул форманы кийип чечүүдө тезирээк убакытты талап негизги тезирээк түймө же болбосо башка нерселер кийип чечүүдө көбүрөөк убакытты талап кылса, бул жармаштыргычта тез батыраак кийинип чечинет. Кандай ушул болбосун дагы негизги ушул ыңгайлуулук, ошол негизги батыраак убакытты мындай экономдоо максатында анан сөз тоңобу же үшүп калабы, кандай учурда ham колго үшүктөн башка нерсени ыңгайлуу сактоо максатында. Мен жоопту кабыл алдым. Мен туура жоопту айтып көрсөтүп беребиз. Эгерде кандайдыр бир согуш учурунда же болбосо даярдык учурунда аскер кандайдыр бир кырсыкка кабылып, колу жабыркай турган болсо, ага сөзсүз түрдө биринчи жардам көрсөтүлүшү керек. Бирок биринчи жардам деле ар кыл убакта келип калышы мүмкүн. Биринчи жардам келгенге чейин аскер өзүнүн колун кан кетүүдөн же болбосо сынып калган болсо асылып туруудан сакташ керек. Аны үчүн жакадагы жана жеңдеги жармаштыргычтар бири-бирине жардам берет. Жармаштырыңыз. Мынандай абалда алар өзүнүн колун сакташкан. Биринчи жардам келгенге чейин. Эгерде бул оң колу болуп турат, эгерде сол колу жабыркай турган болсо, ошол эле көрүнүш менен биринчисин чечиңиз. Сол колду жармаштырыңыз. Ошол эле абал менен сол колго жармаштырышат. Мына. АКШ армиясы өздөрүнүн солдаттарынын коопсуздугун сактоо максатында мына ушундай форманы ойлоп табышкан. Жоңуздар тилекке каршы туура эмес. Биз Гүлнура Эрмекованы утуш менен куттуктайбыз. Эсеп болсо 1-1.